сексопатолог, андролог Моңолов Нурбек Кытайбекович. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Төшөк жаатынында ымаласы канчалык келишсе, үй бүлө ошончолук бекем боло алабы? Мында эмчегенден кармап көрөт, бир чоң киши болобу. Негизи сексопатолог деген ким? Порно кинолорду эгерде көргөн болсоңор, чын мындай размерлери бир шундук да. Ошол кичинекей мүчөлөрдү чоңойтосузбу? Эки кишинин мамилесинен, кыз менен эркектин мамилесинин акыркы точкасы болуш керек. Мүчөсү канчалык чоң болсо, ошончолук аял багынып берет экен, же аял сүйүп калат экен деп. Слишком кичинекей болсо дагы проблема. Баягы кыны эркектерге ылайыкташтырылып, кичинекей болуп жаралган да. Бизде деген негрлердикине эмес да. Экинчи көйгөй эрте бүтүп кайма деген. Бат бүтүрүү. Бат бүт. Бизде эң чоң көйгөй бул кызбы, эркекпи, кичинекей кезинен денесин сүйгөндү үйрөтпөйт экен да. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Биздин турмушта, жашообузда төшөк маселеси өтө орчундуу турат деп ойлойм. Бул маселени ичинен, тереңинен канчалык билип, канчалык ал нерсеге маани берсек, ошончолук биздин үй бүлө бекем болот деп ойлойм. Ошончолук эрди катын мамилеси, аял күйөөс мамилеси тыгызыраак болот деп ойлойм. Ошон үчүн биздин топ ушул үй бүлөлөр ынтымактуу болсун, үй бүлөлөрдүн сүйүүсү ашып ташып турсун, бекем болсун деген кыязда биз ушул жаатта, төшөк жаатында кененирээк кирип, жана көйгөйлөрдү алып чыгып, ошолорду сөз кылалы деген ойго келдик. Буюрса, кызыктуу темаларды сиздерге тартуулайбыз деген ойдобуз. Улуу сөздө уят жок деген нерсе бар. Биз муну канчалык жашырып, уят деген сайын ошончолук көйгөйлөр артып атат, ошончолук ажырашуулар көп болуп атат деп ойлойм. Бүгүн мейманым сексопатолог, андролог Моңолов Нурбек Кытайбекович. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Нурбек мырза, сизге келгенимдин себеби ушул үй бүлөнүн ынтымагын өрчүтүү, өнүктүрүү. Сиздин оюңузча ушул кандай деп ойлойсуз? Ушул төшөк жаатынында ымаласы канчалык келишсе, үй бүлө ошончолук бекем боло алабы? Албетте, сиз аябай туура маселе көтөрүңүз. Төшөк билим деп атпайсызбы? Жок, жыныстык билим менин оюмча аябай керектүү нерсе. Бул үй бүлөлүк эле эмес. Жанагы кишинин, аял кишинин болобу, эркек кишинин туруктуусуначы. Бул мындай жашыраак кезинен баштап билиш керек деп ойлойм. Анткени мисалы зордуктоо деген проблема, жана проституция деген проблеманын ошо билимсиздиктен ошондой жолго түшүп кетишет да. Ошондой эгерде эртерээк билим берип турсак, үй бүлөгө чейин мындай өзлөрү туура жолду тандап алышат, туура ориентацияны тандап алышат, туура ценностьтерди тандап алышат дегендейчи. Анан албетте үй бүлөгө келгенде дагы үй бүлөлүк бактылуулук жашоо бул деген сексуальный энергия чоң энергия да. Бизде кишиде эң чоң энергия экөө эле бар да. Бул жашаш. Киши жашаш үчүн баарын кылат, тамак тапканды үйрөнөт, акча тапканды үйрөнөт деген. Анан экинчи сексуальный энергия. Биз Кудай мындай бизге ошондой сексуальный энергияны берген, анткени биз тукумду улатып туруш керек. Ошо төшөктү биз жактырбасак, адам баласы жактырбаса, улантуунун дагы мындай эмеси жок болуп калат да. Уланткысы деле калбайт. Ошон үчүн жаныбар болобу, биз адам болобузбу, баарыбызга ошондой энергия берген. Ошон үчүн ошону биз мындай жамына бербей, бул кереги жок деген сөйлөп мындай сыртка коюп коебуз да. Ал жаман нерсе, анткени ошо өспүрүмдөн баштап көбүнчө кызыга баштайт да. Ал көчөдөн үйрөнө баштайт. Жаман балдардан үйрөнө баштайт. Интернетке киришет, анан кайсы жолун тандап алат, кайсы эме билимди алып алат. Ал аябай мындай чоң суроо да. Анан кыздар деле мындай жаш кыздар, кичинекей кыздар алданып калган деле. Ошо төшөк маселесин секс деген эмне дегенди үйрөтүп коюп турса, мындай жана зордуктоо алдап, мындай жакындаганда ошону профилактика кылып, мындай түртүп, жок, нары тур дегенден баштап өзүнүн мындай сексуалдуу коопсуздугунан баштап, моралдык коопсуздугунан ошо кыз болобу, эркек болобу өзү мындай сактанганга эмес болот да, мүмкүнчүлүгү болот. Эгерде билим болсо, билбейт да. Мисалы, кичинекей кыздарды кантип алдайт? Мындай эмчегенден кармап көрөт, бир чоң киши болобу. Ал бул жөн эле кармап атат, байкеде эле кармап атат деп ойлойт да. Эгерде ошо билимди берип койсо, бул кармаган болбойт, бул сенин денең. Бул деген бул жаман ою бар деп, ошонун баарын үйрөтүп коюп турса, мындай профилактика дагы зордук дагы болот да. Ошо көп нерсени чечип койсо болот. Бул кичинекей эле жагын айтты, көп нерсени чечсек болот да. Ооба, ушуну уят деп, ана баягы ата эне менен баланын ортосунда чоң дуал болгон үчүн, муну башка жактан үйрөнүп алат деп, мындай бейморалдык кылып койгон үчүн,
аборттор көп болуп атат, баягы таштанды балдар көп болуп атат, боюна бүтүү эмне деген нерселер да ошону билбеген караңгы мындай билимсиздик көп болгон үчүн мындай талкаланган тагдырлар болуп атат. Биз ошол нерселерге көз жумбай, анан ошолорду кенен терең ачып берели деген ойдобуз, Норбек мырза. Анан негизи сексопатолог деген ким? Сексопатологторго кандай учурда кайрылсак болот жана кайсы суроолор менен кайрылсак болот? Мындай сексопатолог деген негизи мындай узкий специальность жок да. Мисалы мен урологмун өзүм. Уролог өзү тармактарга бөлүнөт. Андрология болобу, онкология болобу, жалпы урология болобу, и ошонун бир тармагы бул сексопатология да. Бирок көбүнчө эркектердин маселесин карайбыз да, эркектин жыныстык көйгөйлөрүн, жыныстык мүчөлөрүн, ошо баарын карайбыз. Бирок эми эркектинкин жалгыз карай албайт экенсиң да, анткени көбүнчө аял менен катнашып болот. Айла жоктон аялдын дагы ошо чогуу көйгөйүн чечкенге аялына дагы же партнеруна дагы кеңеш берип, чогуу дарылаш, эгерде патология бар болсо, эгерде оору бар болсо, чогуу кээде дарылаганга керек болуп калат да. Ошон үчүн экөөнү тең караш керек болуп калат. Бул секстеги патология болсо, анда сексопатолог карайт турбайбы? Патология деген сөз өзү айтып атпайбы? Мүчүлүштүк. Секс патология деген. Патология бул мүчүлүштүк, бир көйгөй. Оору деген сөз. Оору деген сөз. Сексолог менен кандай? Сексолог көбүнчө исследователь да, бул сексология, наука о сексе. Ал жана статьяларды карап, же изилдөөлөрдү карап, же опросторду карап, мындай тереңирээк окуткан киши да. Сексопатолог бул көйгөйдү эки кишинин эле бир эле оорулунун, бир эле пациенттин көйгөйүн чечкен киши. Сексолог бул кичине кененирээк, чоңураак караган киши да. Эми сексопатологко бир эркек кайрылгысы келди. Кандай эң көп көйгөйлөр, кандай көйгөйлөр болот? Эми эркектер ошо жыныс мүчөсүнөн кичине көп көңүл буруп калышканда, көп мындай жыныс мүчөсүн аябай өзгөчө мамиле кылат. Анан эки эле проблема. Биздин кыргыз эркектерби? Бардык эркек. Дүйнөдө ар бир эркек мүчөсү чоң көйгөй да. Биринчи көйгөй бул размери. Көп эркектер көлөмү да. Көп эркектер көбү жакшы болсо деле, көлөмү жакшы болсо деле ошо өзүнү кичинекей көрө беришет да. Анын себеби бул комплекстен келбейби? Бул эмеден келет? Неден келет? Порно кинолордон келет да. Порно кинолорду эгерде көргөн болсоңор, чын эле мындай размерлери бир шундук да. Настроениең түшөт дегендечи кээде. Ошону көрүп алышат, анан жашоо да ошондой деп ойлошот да. Аякта актерлор да. Андай эркектер бар, бирок аябай аз пайыз да, где 1-5% чейин ошондой чоң мүчөсү болушу мүмкүн. Бирок алар тандалып, анан жанагы камераларды туура коюп, камераларды коюп атпайсың, ошончо мындай чоң аябай көрүнөт да. Анан 2 саат кино болсо, 2 сааттан подряд жыныс катныш болуп атат, анан тилердики бат бүтүп калгансып мындай ошо кино менен салыштырып берет да, бирок кино башка, а жашоо башка. Жашоодо 90%-ныкы божомол боюнча бирдей эле да, ортодо көбүнчөнүкүчү. 10% абдан чоң, же болсо абдан кичинекей. Ошо кичинекей мүчөлөрдү чоңойтосуз барбы? Ошо биз урологдор, ошо андрологдор, сексопатолог дейсизби, ошондой проблемасы барларды, ошондой көйгөй барларды келет да, айла жок. Мен кичинекей болот, эмне кылсаң ошо кыл деп кыздарга бара албай калат. Аял ала албай калат. Бул страшный комплекс. Анан айла жок, жардам бериш керек. Дары менен болобу, же бир инструменттерен болобу, же операция жол менен болобу, бирок эми жардам берген кээ бирөөнө аргасыз болобуз да. Бирок көбүнчөсүндө мындай кеңеш менен эле бүтөт да. Мындай совет, кеңеш менен эле түшүндүрсөң, бул размериңиз жашынакай элекен, бул кино, азыркы түшүндүрүп берсеңиз эле, кээ бирөө туура деп кетип калышат да. Кээ бирөө бар мындай оюна туруп калгандар, аларга айла жок, жардам беришибиз керек. Аны менимче психолог жалдап алып, анан психолог менен иштеш керек, өзүнүн денесин сүйгөндү үйрөтүш керек окшойт да, кабылдаганды үйрөтүш керек. Туура айтасыз. Бизде психология кичине мындай өнүккөн эмес, психологдор аз. Анан болсо дагы кымбат да, саатына 3000ден 5000ге чейин. Жок, кымбат болсо да, бизде мындай психологияда психологко барса, значит, бир психикенде өзүнүн мындай комплекс да, уят да, психолог барат. Психологко мисалы мен деле барам да, бир жүрөгүмдө бирдеме турса, ал эчтекеси жок. Бирок ошондуктан анан эркектер урологко барышат, кыздар гинекологко барышат, а мындай сексопатолог же болсо психолог ушу
жыныстык проблема менен эметкендер бизде аз чын эле. Анан бизде ар бир райондо жок да. Болсо дагы анан биз ишенбейбиз да. Мисалы, сиз психолог болсоңуз, мен барып эле мен көйгөйүмдү айтып берсем, мындай кичинекей же чоң же болбой атат деп уялышат да. Чын эле ачыш кыйын да. Биз ал коомубуз алга мындай азыр баратабыз, бирок жете элекпиз. Мындай негизи ал көлөмгө байланыштуу деле эмес да. Эгерде төшөк жаатында тажрыйбалуу болсо, ошону кандай гана көлөм болбосун колдонгонду билсе, ырахат тартуулай алса, эмнеге болбосун? Жок, ошо мен дагы түшүндүрөм. Бул жыныс мүчө, бул акыркы точка. Эки кишинин мамилесинен, кыз менен эркектин мамилесинин акыркы точкасы болуш керек. Биринчи күлүп, биринчи свиданияга барып, кучакташып, бири-бирине подарка берип, ошонтип анан мындай мамиленин чокусуна жеткенден кийин, бири-бирин сыйлап, ошого жеткенден кийин, анан ошого точканы коюш керек да. А эркектер мындай да, эркектердин бир месинде бир проблема, алар жана планда болот да. Мен азыр могу кыз менен таанышып, мынтип анан мынтип жана кинодогудай планда болот да. Ошондой депчи. Анан жашоо башка да. Анан ошондой болбой калат, анан настроениялер түшүп, же болбосо кыздын да көңүлү башкачараак болуп калып, анан комплекстер башталат да. Аял катары айтып коюшум керек, аял ал жакка вообще көңүл бурбайт. Бизде ушундай миф бар да, эркектин баягы мүчөсү канчалык чоң болсо, ошончолук аял багынып берет экен, же аял сүйүп калат экен деп. Андай нерседен олак болуп биз элге кеп бу аялдын жүрөгүн багындырып алууда деген нерсени жеткиришибиз керек болуп атат да. Ошо мына эркектерге айтып коюш керек да, бул акыркы точка. Баарын силер сонун кылып, ошо мамиле кылып, жүрөгүн алып, симпатиясын алып, досторунун симпатиясын ала башкала, ошентип барып турган ал акыркы точка болуш керек. Анда бул мүчө мындай билинбей деле калат да. Бул сонун нерсе болот да. Анан чоң болсо эле мындай чечсем эле кыздар деген о деп сага жабышып калчудай мамиле кылышат да. Өзүн андай болбойт да эч качан. Бул эме, түшүнүп атасыз да, Вот сиз туура айтып атасыз да ошо. Размер не имеет значения, орусча айткандай. Балким кээ бирөөнө керек андай. Слишком кичинекей болсо дагы проблема, анда балким 90% это нормально, баары жакшы. Жынысты ошо чоңойтууда көйгөйлөр жаралбайбы? Бул кооптуу эмеспи? Эң баягы талуулуу жер да эркектин. Аябай кооптуу жер. Биз эгерде ошондой мисалы хирургия жолу менен ошондой кылам десе, биз мындай беседа кылабыз, договор түзөбүз. Бул кооптуу. Бул азыр сеники кичинекей болсо дагы жакшы иштеп атат. Өзүнүн функцияларын аткарып атат, балалуу боло аласың, кыздар менен жата аласың деп түшүндүрөбүз. Бирок биз азыр операция кылсак, ошол жоголуп кетиши мүмкүн да. Ошондой риск бар. Аябай кичинекей риск бар, бирок бар. Анан кол коюш керек. Анан ошого дагы карабастар. Сиздердей эле мындай төшүн чоңойтом дегендер. Төшүн чоңойтуп атпайсыңар. Ал деле риск, алар түшүндүрөт мындай. Ошону деле биз эркектерге ошону түшүндүрүп беребиз. Кыргызстанда андай операция жасоо жолдору бар, барбы? Бар. Биз Кыргызстан кайсы клиника, биз менин оюмча биздин клиника бул боюнча лидер го деп ойлойм да. Көп жасайбыз да. Кызык экен. Негизи баягы аял кыргыз аялдары, азиат кыргыз эмес, азиат аялдары менен азиат эркектери биологиялык жактан, физикалык жактан биз бири-бирибизге төп келгендей жаралганбыз. Алардыкы чоң болгону менен, чоңойткону менен аялдардын баягы кыны эркектерге ылайыкташтырылып кичинекей болуп жаралган да. Бизде деген негрлердикиндей эмес да. Жок, бул дагы жаңылыштык. Жок, мындай да. Дүйнөдө эркектин мүчө божомол бирдей эле да. Мындай айтат го, африканецтердики мындай билейген. Мындай азиаттардык кандай? Азиаттардык кичинекей деген изилдөөлөр бар. Бирок орто өлчөм бирдей эле да. Мисалы 12-ден 16 сантиметрге чейин бул орто деп эсептелет да. 90% дүйнө ошондой эле да. Балким да кээ бир африканский өлкөлөрдө мындай слишком чоңдору бардыр. Азиатский өлкөдө сиз айткандай топ келишкен мындай эме болгончу. Бирок бул акыркы точка деп айтып атпаймынбы? Сиз бирөө азиат болобу, бирөө европеец болобу, сүйүү анан туңк
деп экөө кошулуп калса, ошол жакшы нерсе да. То есть аял киши менен эркек киши мамиле кылганда алны карабаш керек. Мээсине тутуп алгандар ошо проблеманы чечет деп ойлойт да. Көп көйгөй ушу мээден келет да. Анан сиз жана айттыңыз, бул сексопатолог сизге көбүнчө ошол жыныс мүчөсүн чоңойтуш үчүн келет. Бул биринчи көйгөй. Дагы кандай көйгөйлөр менен келет? Экинчи көйгөй эрте бүтүп калган деген. Бат бүтүрүү. Бат бүтүрүү, эрте бүтүп калган, бат бүтүрүү. Анан сүйлөшө берсең, анысы деле нормальный да. Анысы деле убагында, анысы деле. Ал жана дагы эле киного салыштырат да. Бул мээде да, мен ошондой эркектер келет. Мен мурун алдашат да. Мен мурун 1 саат катнашчумун, азыр жарым саат болуп калдыпчы. Анан минимум 4 эсе 5 эсе кичирейтишин керек талуу убакыттарды. Андай сүйлөшө келсең, кээ 10 мүнөт дейт, кээ 15 мүнөткө дейт, мурун көбүрөөк болчумун дейм. Бул дагы норма да. 2 мүнөт деле норма. Андан бат деле норма. Мындай да, бул катнашта. Бирде норма болот, көп болот да. Мындай жакшы условия, там спальный бирдемеден ушу катнаш болсо. Кээде шашылыш бир жерден батыраак бүтүрүш керек. Анда батыраак бүтүрүп коюш. Бул адат эле да. Эрте же кеч бүткөн бул адат эле да. Бул поведение эле да. Кээ оору бар, оору дагы бар, бирок алар аз. Алар дарыланат. Бул дарыланбаган оору жок мындайдачы. Ошол экинчи көйгөй. Үчүнчү көйгөй анан слабость. Алсыздык. Катуу болбой атат. Жо керек болгон учурда турбай калып атат. Ошондой өзү алыстык мүчөсүн, жыныс мүчөсүнүн мындай качествосу да. Менин оюмча ал деле мээден болуш керек катуу толкунданганда балким. Ал дагы 90% тоже мээде, психологиялык да. Эмеде коет орусча синдром ожидания неудачи деп коет. Мындай биринчи жолу болуп атса коркот да. Волноваться да, жок кыз аябай сүйүп, сөйдабында жүрөгү дүкүлдөп атып коркот. Анан уят болуп каламын деп коркот. Анан мүчөм кичинекей күлбөйбү деп коркот. Анан эрте бүтүп каламын деп коркот. Анан фигурам жаман болуп атат, жо носкем жыртык болуп атат, коркот. Ошон синдром ожидания неудачи деп коет. Кыргызча кандай болот билем. Ошондой болуп анан аны эле көрүм, сен суктанышың керек да кызды. Чечинтип атып өбүшүп, мындай суктанып, фигурасын карап ошентип жыныстык болуш керек да. Алар ошону эле ойлоно берет, анан дело жумушка келгенде болбой калат. Демек, көп анан оору да бар да. Бирок возраст бир 40-тан 45-тен кийин өткөндөн бул башка уже органический деп коет. Анда бул сахарный диабет, бул давление, бул дагы башка оорулар дагы ошого алып келиши мүмкүн. Бирок жаштардыкы көбүнчө мээсинде. Көп эле көйгөйлөр эркектердики бул комплексинен улам келип чыгат. Комплекстен, коркконунан, бирдемени ойлоно бергенден, өзүнө ишенбегендиктен. Мен ушул уулу бар же кызы бар ата-энелерден аябай суранат элем да. Ушу психолог менен да сизге чейин көп темаларда сүйлөштүк да. Азыр болсо ушу сексопатолог менен бизде эң чоң көйгөй бул кызбы, эркекпи, кичинекей кезинен денесин сүйгөндү үйрөтпөйт экен да. Жаап, жашырып, уят деп коркутуп, антиминтип атып эле анан биздики таптакыр билишип, анан жыныстык жактан билимсиздик дагы абдан көп көйгөйлөрдү жаратат экен. Мына ошолордун баарын ата-энелерге айтат элем, ар бир баланы денесин сүйгөндү, кабыл алганды үйрөтүп коюш керек. Туура, сиз абдан туура айтып атасыз. Биз Кудай бизди ар кандай кылып жаратат да. Бирөөсү чоң, бирөөсү кичинекей, бирөөсү кыйшык, бирөөсү түз дегендей. Кандай болбосун деле, кандай киши болбосун, ал сулуу да. Неге звездалар, голливудский звездалар көрсө, аябай сулуу го, мындай бою кичинекей болсо да, мындай харизматичный. Анткени ал өзүлөрдүн индивидуальностун көргө салат да. Өзүңдү сүйгөн киши деле мындай башкача жаркырап турат да. Закомплексованный киши мындай көпкө дагы отура албайсың, көпкө дагы сүйлөшө албайсың дегенде. Ошон үчүн туура айтасыз. Эгерде өзүнү сүйгөндү, өзүнүн мүчөсүн сүйгөндү, өзүнүн фигурасын сүйгөндү үйрөткөн жакшы болот эле да. Анан сиздей жылдыздар ошолорду айтып коюп турса. Жок, мына аялга чын эле ушуну айтып коеюнчу, аял катары мен силерге айтайын. Биз эркекти көргөндө анан фигурасын, анан курсагында кубиктерин санап отурбайбыз да. Эгерде эркек бизге ушундай жакшы жүрөгүнөн, көкүрөгүнөн жакшы мамиле жасап, бизди жибите алса, моралдык жактан да, кадимкидей аялдын денеси кошо жибийт да ошол учурда, көкүрөгү, жүрөгү жибиген сайын.
аялды канчалык деңгээлде сүйдүрсөңөр, канчалык деңгээлде сыйласаңар, жакшы көрсөңөр, биз ошол нерсени сезебиз жана ошондон эле аябай катуу сүйүп калганда эле укмуш жакшы ымала төшөктө да болушат деп ойлойм да. Ошон үчүн эң оболу мырзалар комплекске батып, мен мындаймын же тигиндеймин деүүнүн кажети жок. Жон гана аялдарга жакшы мамиле жасаганды эле үйрөнгүлө, калганынан көйгөй болбойт деп ойлойм. Мына эркектерге мен дагы айтып кетет элем. Харизма деп коет. Мындай байкасаңар, сонун кыздардын жанында бир кызда эркектер жүрөт да. Анткени неге? Алар компенсировать эткенде өзүнүн мындай кебетеси келишпей болбой калды да. Анан алар ошо качество, индивидуальный качестволарын мындай өнүктүргөн да. Сүйлөгөндү, тамашалаганды, акча тапканды, алар аябай успешный болот. Мындай социально аябай успешный болот. Ошондуктан алар ошондой сулуу кыздарды мындай алганды билишет да. Завоевать эткенде, кыздар анткени сулуулукту карабайт. Көп эркектер өзүнүн жана фигурасына, жыныс мүчөсүнө эле упор кыла берет да. Качаться этип, гормондорду урдуруп, ал бара болсо жакшы, анысы деле боло берсин. Бирок характерди, ошо кызга кылган мамилени кыла албаса, мындай өнүктүрө албаса, толку жок да. Аны колдонгонду билбесе. Колдонгонду билбесе. Биринчи мээде бүттүн касиеттин баары мээде. Эң сексуальный эркектин нерсеси эмне? Мээси да. Мээси, андан кийин чөнтөгү деп мен аябай айтам. Андан кийин фигура калгандар. Аябай сонун кеңеш болду деп ойлойм, жана биздин көрүүчүлөргө пайдалуу болду болуш керек. Урматтуу көрүүчүлөр, биз атайын ушул программаларды жасап, бу эркектердин аялдарга болгон жакшы мамилесин өрчүтүү, аялдарга болгон бир ымаласын, подаркаларды беришсин, туура, сыйсын, ойготуу үчүн мына ушул нерселерди, ушул программаларды жасап атабыз. Ар бир адам, аял дагы, эркек дагы рахат алганды, бактылуу болгонду, сүйгөндү билиш керек деп ойлойм. Буюрса Нурбек мырза менен бир канча аябай Кыргызстандагы олуттуу көйгөйлөрдү алдык, темаларды алдык жана ошолордун негизине ар бирине токтолуп жакшы нерселерди ачып беребиз деген ойдобуз. Биз менен бирге болуңуздар, менин каналыма катталыңыздар, анан ой пикирлериңиздер болсо, балким Нурбек мырзага суроолоруңуздар болсо, астына жазып коюңуздар. Ошондой эле астында, урматтуу достор, текст деген жеринде карасаңыздар, Нурбек мырзанын телефондору, байланыш телефондору жазылып болот. Эгер көйгөйүңүз болсо, кайрылсаңыздар болот. Кайрадан көрүшкөнчө, саламатта, аман туруңуздар.